Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, биздин YouTube каналыбызга кош келиңиздер. Лайк басып, катталганды унутпаңыздар. Бүгүнкү видеодо биз Neosel компаниясынын дагы бир проекти жөнүндө маалымат бергенге аракет кылабыз. Анда эмесе баштайлы. Сиз көрүп турган 2 кабаттуу үйдүн проектиси Азия Молл жакта жайгашкан. Жердин өлчөмү 5 соток, ал эми үйдүн узун туурасы боюнча 12-10 метр. Демек 244 квадраттык метрди түзөт. Үй өзү 2 кабаттуу, заманбап бюджеттик стилинде жана неоклассикалык элементтери менен иштелип чыккан. Үйдүн чатыры конверт түрүндө бекитилип иштелип чыккан жана караңгы түстөгү фальцовый черепица менен капталат. Жасалгоого өтсөк, өзүңүздөр көргөндөй эле биринчи кабаттын сыртына чаптала турган материалдын көбү травертинден капталат. Үстүндөгү жасалгоосу бул декоративдик боз түстөгү штукатурка менен шыбалат. Терезелери пластик антрацит цветте коюлат. Размерлери туурасы 1,5-2 метр жана башка фасадтарында дагы андан да чоң размердеги терезелер коюлат. Колонналарын көрсөк, ушундай өзгөчө клинкерный кирпич менен капталган жана үйдүн кире өзүңүздөр көргөндөй эле сол жагында жашылча мейкиндиктер жана бадалдар отургузулуп короонун көркүн ачат. Үйдүн кире оң жагында техникалык бөлмө 3 унага эсептелген навесной гараж жайгашкан. Терраса жагына өтсөк, кардарыбыздын каалоосу менен полуна террасная доска коюлат жана ушундай жыгачтан жасалган декоративдик композиция менен кооздолот жана ал ошондой эле тосмо функциясы сыяктуу ойнойт. Дагы террасада чай иче турган эмеректер коюлат жана жанында ушундай эле очок кана барбекю зонага жайгашкан. Жарыктандыруу боюнча үйдүн ар тараптагы фасадтарында ушундай 2 тараптуу жарыктандыруулар менен жабдылат. Короодо болсо ушундай өзүн сапаттуу жарык менен камсыз кыла турган көчө жарыктандыруулар орнотулат. Короонун капталышы өзгөчө боз цветтеги брусчаткалар коюлса, тосмосу болсо дагы биз боз түстөгү декор пескоблок менен курулат. Биринчи кабатында өтсөк, сиздер көрүп тургандай эле коридорго кирип, андан кийин биз чоң конок бөлмөсүнө өтөбүз. Андан ары бизге ашкана бөлмөсү, жуунуучу бөлмө, уктоочу бөлмө, үйдөн сыртына чыга турган эшик жана экинчи кабатка көтөрүлө турчу лестница бизге жеткиликтүү. Экинчи кабатында лестница менен чыгып келгенде чоң коридорго чыгабыз жана көрүп тургандай эле 3 уктоочу бөлмө, жалпы жуунуучу бөлмө, кладовка жана ата-энелик жуунуучу бөлмө менен кладовка жайгашкан. Эгерде сиз ушу сыяктуу өңү ичи туура чийилген проект керек болсо, биздин Neosel компаниясына түз чалып же соц тармактар аркылуу кайрылсаңыз болот.